Арыбасын ару кыргызым. Байыркы жомок бүгүнкү чындык. Бүгүнкү чындык эртеңки жомок. Бар болуңуздар. Канчалык оор, типтик боордон карагайды өйдө карай тоголоткон. Канчалык өйдө жылдырсаң да даяр турат төмөн карай жылмышканга. Карагайды ошентип өйдө жылдырганда айда аябай чарчайсың да. Мына биз чыккычакты ушул жашка туш болдук канча шунча макоолукка, канча ирет шагымсынып, көңүл ооруп, макоолук кайыр өзүмө тоголонуп. Эк чиркин колдон келсе, макоолуктун бардыгын чогултуп келсе, анан салып чөп туурагыч машинеге арыктаган уйлардын жемине кошуп берсе, арыктаган уйлар тез эле семирет эле. Анан макоолук канча жылга кеңири жетер эле деп жазат биздин акын агабыз Омар Султанов. Мына ушул адамзаттын өзүнүн жашоосундагы канча макоолук болду, канча цивилизациялар жок болду. Көңүлүнө албаган, көкүрөгүнө түйө албаган цивилизациялар жердин үстүнөн такыр эле жоюлуп кетти. Ошолордун бири атланттар. Жердин үстүнө жоюлду, бирок башка бир чет ааламда, башка бир чен өлчөмдө өзүнүн жашоосун улантууда. Мына ошол атланттар жер жашоосуна жашап кеткенден кийин өзүлөрү кетирген кемчиликтерди азыркы жерде жашап аткан адамзат кайталабасын үчүн өтө зор, маанилүү, терең, купуя мыйзамдарды, сырларды адамзатына ачып берүүдө. Мына ошол ачып берип жаткан аламдын ар бир булуң бурчунда мындай адамдар бар, аламдан маалымат алгандар. Деги эле алардын бир эле кызматы бар. Адамзат биз кетирген кемчиликтерди кетирбесе экен деген. Өтө чоң жараткандын астында күнөөгө батышкан үчүн дагы мурдагы биздин мезгил сабактарында айтылгандай, баягы Сириуста 4 цивилизация чогулганда доомат коюшкан атланттар, перилер, периште түспөлдүүлөргө. Силер ушул жерге келгенде, ошол жердин медерин ылайыктуу кармап турганыңарда биз силердей болуп эле өнүгүп кетмекпиз. Ошон үчүн биз силерди күнөөлөйбүз дейт атланттар, катуу дене менен пайда болгондор. Себеби мурдагы периште түспөлдүүлөр жерде жашап туруп, күнөөгө батып, ошол медерлерди, балкыган медерлердин бардыгын катырып таштаган. Катырып таштаганга сөзсүз түрдө катуу ири медерлери менен адамдар пайда болуш керек эле. Ошон үчүн орто жолдо жараткан периште түспөлдүүлөр кеткенден кийин ошол медерлерди кайра ылайыкташтырыш үчүн перилер келген кызматка. Алар жөнүндө да айтып атабыз, балким бүгүн да ошол нерселерге кайрылып турарбыз. Мына ошондой макоолуктар адамзат деп айтайын эме. Деги эле жер үстүндө жашагандардын баарында болуп келиптир. Ошол Нух пайгамбардын доорунда дагы эч кимден укпай коюп баары топонсуу болгону. Канча миллион жылдардан бери цивилизациялар жашап өткөн. Анын далилдери бүгүнкү күндө чыгып атат. Жанагы 12 метр, 15 метр адамдын сөөктөрү чыкканы деле. Бул эмне деген далил? Миллион жыл мурун жашаган цивилизациялардан калтырган көмүрдүн мындай изинде калган адамдын бутунун издери, ботинкелердин, туфлилердин издери калды. Негизи бул көп кайталанма жашоо. Бардык жашоо ушу кайталанма жашоонун бирден бир максаты ушул жерде жашап туруп, өсүү, өнүгүү, периште түспөлүнө өтүү, нур денеге айлануу, көрүнбөс буу денеге айлануу бул ааламдын жараткандын адамзатка берген улуу мыйзамы, максаты, тилеги.
бири-бирин толуктап туруу, өсүү өнүгүү жолунда. Мына ушундай нерселерде бүгүн дагы кыргыз эли макоолукту унутуш керек болуп атат. Бул себеби кайра өзүбүздүн башыбызга тоголонуп, кайра келип ура турган улуу мыйзам, терс мыйзам. Бардык нерсе өзүнүн эсеби бар. Тактоо, талдоо, тазалоо, жазалоо. Өткөн берүүдө дагы айттык, баягы менин өкүмүм күч деп Булбулбек мырза айтты. Жараткандын өкүмү өтө суров, катуу. Бардык нерсенин өзүнүн эсеби бар. Канчалык күнөө кылсаң, ошонун эсеби бар. Канчалык жакшылык кылсаң, ошонун эсеби бар. Улуу математик жогору жакта отурат. Бардык нерсе, таштаган кадамыбыз, ойлогон оюбуз, жасаган ишибиз, ошонун бардыгынын өзүнүн эсеби бар. Эсебин ала турган, тегеректеп турган, көзгө көрүнбөгөн акыл эстүү улуу күчтөр дагы бар. Мына ушундай сырлардын бардыгын Атомгүл кызыбыз мезгил сабактарында жазып атат. Учкай айтып кетели, азыр мен угушума караганда 8-чи китебин бүтүптүр. 9-чу китебин. 9-чу китебин бүтүптүр. 10-чу китебине киришиптир. Айтайын дегеним, бу кызыбыз дагы өзүнүн күчү менен, өзүнүн тыйыны менен, өзүнүн каражаты менен эптеп элге жетсин, элибиз шуну билип алсын деген максат менен тырышып, күндө түндөп жазып, ошону китеп чыгарып, китеп кылып чыгарып, аны кээ бир жерлерин котортуп аракет кылып жатат. Мындай адамдарга терең гана адамдык ыраазычылык айтыбыз керек сөзсүз түрдө. Анан жараткандын бере турган белеги да бар деп түшүнөм. Сөзсүз түрдө ошол Атомгүл кызыбызга бере турган. Ошондой сөздөрү менен баштап мезгил сабактарын улантабыз. Мезгил сабактарында биздин мейманыбыз, мейман деп айтса, мейман деле болбой калды окшойт. Өзүбүздүн досубуз болуп калды, жан дүйнө эгизибиз болуп калды деп айтаар элем. Осмонкул Булбулбек мырза. Биз өткөн берүүдө Булбул кара куюндары жөнүндө айтты. Кара куюндардын конус түрүндө вакыт тууралуу, вакыттын бар экенин, жок экенин, аны ким кандай кабыл алса ошондой болорун дагы айттык го. Мына ошолордо куюн түспөлдөр, куюнга окшош. Мына бүгүн кара куюн бул ааламда гана. Ошондо жердеги үлгүлөрү ошондой тема бар да, ошол жердеги үлгүлөрү тууралуу телекөрүүчүлөргө кабар салсак. Кара куюндар ааламда убакыттын энергиясын өндүрүп атпайбы? Эми ошондой кара куюндар үлгүлөрү жерде да бар дейт да. Алар 4кө бөлүнөт экен. Жер кургуй деп айтылат экен, суу кургуй деп айтылат экен, аба кургуй деп айтылат экен, анан от кургуй деп айтылат экен да. Жер кургуй деген бул өтө күчтүү энергияны камтыган сырдуу немелер экен да, зоналар, жерлер, аномальный зоналар. Ал кандай болот? Аны дейт биз азыр мондай көзүбүз менен аны көрүш кыйын дейт. Аны көз ачык, жана олия касиетине неметип калган, жакындап калган, ушундай бир жан дүйнөсү ачылып калган адамдар гана көрүп, ошонун кызматын пайдаланган болот дейт. Жөн эле барып, ал жер кургуйга барып түшүп кетсең, ал күйүп кетиши мүмкүн, жок болуп кетиши мүмкүн. Күчтүү аномальный зона дейт да алчы. Ошон үчүн ал жерге азыр сырын ачканга дейт, силерге али эрте дейт. Бирок андай кургуйлар бар дейт. Ошондой жер кургуйлардын кызматынан дейт, Манас ата доорунда ошо пайдаланышкан дейт. Алар эмне кызматка пайдаланышкан, эмнеге керек деген ошол жер кургуйлардын немесинчи, функциясын. Алар жана мурда айткандай эле сыр найзаларды ыйыктоодо, ошондо булар
жер кургуйду пайдаланышкан. Мисалы үчүн сырнайзаларды чоң казатка алып барды да. Чоң казатка алып барып жана темир менен суунун касиетине сугарбадыбы? Темир менен суунун касиети деген бул кан да. Мындайча айтканда, душмандын канына сугарды. Эмне үчүн сугарды? Ошол сырнайзалар кийинки улуу генетикалык синтезде кырчоолор аркылуу адамдарды жанагындай улуу синтезден эмделүүдөн өткөзүш үчүн алар адамдын канынын касиетин жакшылап сиңириш керек өзүнө, билиш керек болгон. Түшүнүп атасызбы? Анткени ал сырнайзалар жөн эле биз курал деп ойлойбуз да. А бирок чынында алар ушунчалык касиет алып жүргөн кереметтүү нерселер да Кудай Тааланын астында кызмат кылып атат. Ошончо аларды канга суугаш керек болгон экен да. Манас атанын жана чоң казатка барган себеби ошол сырнайзаларды темир менен суудан турганга суугарыш керек болгон да. Аны суугарды. Суугаргандан кийин анан ошол сырнайзаларды чоң казатта жоготпой, анын көп чоролор арды майып болду да, жана душмандын колунан жарадар болуп өлүп калышпады. Алмамбет ата, Сыргак ата баары эле арда калышкан чоң казат, жарымынан көбү, 40 чорончу. А бирок ошол найзалар душмандардын колуна түшүп калбаш үчүн эң биринчи булардын немеси ошол болгон да. Кайра чогултуш керек болду. Анан чогултуп алып келди өскө. Жерге берип алып келгенден жана капшыттоо деген ырымдан өтүп атпайбы? Капшыттоо деген ырым бул ошол сырнайзалардын жанагындай жасаган күнөөлөрүн, ошо сырнайзаларды кармаган жоокерлердин күнөөлөрүн, вообще эле согуштан кийин ошондой ырым-жырым жасашкан баардык полководецтерчи. Улуу жанагындай терс энергияларды жууп таштаган. Кудай Таала астында күнөөсүн кечиртүү болгон да. Капшыттоо ырым айтылат. Капшыттоо ырымын жасады. Анан кийин булардан кийин жер кургуйга салыш керек болгон да. Жер кургуйга салуунун башкы максаты буларды ошол кургуй ичиндеги бүт ааламдарды кармап турган, ошо кургуйдун ичинде бүт ааламдарды кармап турган жана убакыттын энергиясынын немеси бар экен да, комплекстүү матрицасы ошол кургуйларда болот экен да. Ошол жер кургуйга булар салыш керек болгон неменичи? Сырнайзаларды 40 тең апарып. Эң мондай жоопкерчиликтүү, эң кыйын процесс ошол болгон дейт да. Манас атанын кыла турган иштеринин арасында эң маанилүүсү ошо сырнайзаларды жер кургуйга салып ыйыктоодогу немеси процесс аябай татаал болгон дейт да. Бирок ошол ошондо дейт булар жер кургуйду пайдаланган дейт. Бул бир жолу пайдаланган. Андан кийин жер кургуйдун кызматына пока адам баласы кайрыла элек дейт да. Бирок андай зоналар бар дейт. Аны атланттар даярдап кеткен экен. Атланттар өздөрүнүн заманында цивилизациясы аяктар алдында алардын арууларына маалыматтар түшкөн дейт. Аз күндө силердин цивилизацияларыңар жоюлат. Жок болосуңар. Анан арууларыңар Сириуска кетесиңер. Бирок силерден кийин ушундай бир адамзат деген цивилизация келет жердин үстүндө. Алардын да жасай турган маанилүү иштери болот. Ушундай бир аруу топ келет. Манас доору деген. Анан ошондо ошолор жанагындай сырнайзаларды ыйыкташ үчүн ошондой бир жерлер керек да. Анан бул жер кургуйларды жердин үстүнө атланттар даярдап кеткен экен. Көрдүңүзбү? Эми биз ойлойбуз да, алар каяктан билди деп. Ошол кийин өздөрүнөн кийин так биз сөкөз эле билбейбиз эртең эмне болорун. Өйдөнкү Кудай Тааланын кудурети бүт баарын өз улуу программанын негизинде айтып турган керектүү адамдарга айтып, ошолорго жол көрсөтүп иштей турган иштерин азыркы заманда эле жасап аткан кишилер бар, мисалы үчүнчү. Ошондо жер кургуйдун немесин дейт, булар пайдаланган. Андан башка суунун кургуйлары бар дейт. Суудагы. Сууда эле мисалы үчүн океандагы, дарыядагы суулар келип анан кийин жанагындай айланып анан кийин эме өтүп атпайбы? Любой нерсе ошо жанагы айланганда кара куюндардын ичиндегидей кысымга туш болуп, анан кийин медерлердин майдалануусу жүрөт экен да. Ал суу кургуйу, жер кургуйу айырмасы жок дейт да. Андай кургуйлар океандарда кээде болот дейт. Жана пароходдор бир жок болуп кетип, анан кайра бар болуп калып, ушундай жана Бермудский треугольник мүмкүн ошодо суу кургуй бардыр. Аны биз билбейбиз. Анын сырларын ачыш үчүн эми дагы убакыт керек. Бирок сырлар ачылат дейт акыр түбү. Андай суу кургуйлар бар дейт. Жердегилер ошо экен. Анан үчүнчүсү бул аба кургуйлары.
аба кургуйларын көрө жүрбөйбүз. Жана торнадо, смерч дегендердин баары бул ошол абадагы кургуйлар, кара куюндар. Алар деле ошол кара куюнун ичине неме абанын кургуйларына деле кирип кеткен акыл эстүү жашоочу болобу баардык нерсе жанагындай эле процесске, медер майдалануу процессине кабылат экен да. И бир мисал, бул адамзаттын мисалында бар бул. Бул жана Ванганын ошо куюнун ичине кирип кетип, көрдүңүзбү? Медерлер майдаланат. Ал куюнун ичине киргенде, ошондон медер майдалануусу жүргөн дагы анын сезимдеринин медерлериби, ички бир кандайдыр бир өзүнүн денелеринин медерлериби, рух медерлериби майдаланууга түшүп, жана кургуй ичине. Анан жанагындай көрөгөчтүк алдынан биле турган касиети ачылып кеткен да ошо Ванганын. Көрдүңүзбү? Баардык кургуйлар ошондой касиеттерди ачканга жардам берет экен. Орус академиги Дмитриевдин торнадону изилдегенде, ошол торнадо убагында бир зат экинчи затка өтүп кетүү процессин көргөндө ошондой өтө медерлерин майдаланып. Анын далили катары бири-бирине эзилип күйүп калган көмүрдүн бири-бирине чапталып калганы. Же болбосо айнекке сайылып калган самандын. Саман айнектен бул жагына сайылып, бул жагына чыгып калган далилдери болгондо, бул ошол жанагы медерлердин майдаланып, бири-бирине заттардын бири-биринин өзүнүн мындайча айтканда составтарын өзгөртүп, бир денеге айлантып жиберүү. Мындайда кургуйдун ичине киргенде баардык нерсе жана кысылууга түшүп калган медерлер майдаланып жүрөт атпайбы? Раз медерлер бирдей майдаланганда, ал кандай заты? Темирби же башкабы, топуракпы, же айтканда саманбы, айнекпи? Алардын касиеттери окшош болуп калат да. Баары бирдей суюктукабы же бирдей бир ушундай бир массага айланат да. Анан кайра куюндан алар чыкканда ар биринин өзүнүн матрицалык касиети бар да, Кудай Тааладан берген. Саманды саман кылып жараткан, айнекти айнек кылып жараткандай да. Алар ошолор матрицалык касиетин сактап калат экен дагы. Кайра кадимки акыбалга өткөндө өздөрүнүн саман болуп, айнек болуп кайра кат жерге түшүп атпайбы? Вот ошондой жана майдаланган учурда саман мүмкүн айнектин ичине кирип кеткен да. Түшүнөсүзбү? Экөөнүн жумшактыгы бирдей болуп калган да. Анан кайра катканда ар ким өзүнүн матрицалык касиетин кайра кабыл алды да. Саман айнек болду. Ушундай болушу мүмкүн. Куюндардын өзүнүн демек кургуйлардын, абадагы жердеги кургуйлардын максаты, негизги максаты ошол материя заттарды өзгөртүп, баягы кемерлердин кызматын аткаргандай. Кызуу кызматы. Кысылуу кызматында, кысылуу аркылуу жаңылануу, өсүү, өнүгүү процесстери ошо табиятта. Ошондой түшүнүш керек. Туурабы? Ошондо жердеги дагы кандай кургуйлар? Адамдын өз түрлүү кургуй бар дейт да жерде. Ошону. Биз азыр үчөөнү айтпадыкпы? Немени айттык? Сууну, абаны айттык, аба кургуй, жер кургуй үчүн айт. Анан от кургуй деген бар дейт. От кургуй бул жердин үстүндө жок дейт. Бул жердин ядросунда дейт. Жердин ядросу күйүп турган от да ушунчалык жана жогорку температурадагы оттордон турат экен да жердин ядросу. Вот ошол жердин ядросунда дейт. Ал жер айланып атпайбы? Көрдүңүзбү? Бул өзүнчө эле кургуйду пайда кылып атпайбы? Жер канча уланып айланат мисалы үчүн өзүнүн огунда. Ошо ядро кайда? Ядро дал ошол жердин дал ортосунда. Көрдүңүзбү? Вот ошол майдаланып отурандан кийин кургуйду пайда кылат экен, от кургуйду. Бирок от кургуйду дейт атланттар үчөөнүн күчүн пайдаланган дейт. Жер кургуй, суу кургуй, аба кургуйдун немесин пайдаланган дейт, функцияларын атланттар. Бирок алар от кургуйду пайдаланган эмес дейт да, жердин ядросундагы. Ал от кургуйдун немесин дейт, акыбалын ордуна коюп келген бул эртештик ата дейт. Эртештик ата барып, вот ошол жердин ядросуна чейин жетип дейт, вот ошол от кургуйдун жана мүмкүн туура эмес айланып атканбы, же бир энергиялары мисалы үчүн чарпышып кеткен, вот ошонун баарын жөнгө салып кайра чыккан дейт. Мына жерде барып келген бул эртештик ата. Эртештик ата. Мына жерде кыргыздар көбүнчө кайрылып келген 4 стихия бар да. 4. От, суу, аба. Суу, таш, аба дейбиз, таш эмес, жер да. Мына ушул ошолордун өзгөрүү процессиндеги 4 стихияны таанып, ошолор менен сырдашып келген биздин аталарыбыз. От менен, суу менен, таш менен сүйлөшүп келген.
биздин аталарыбыз. Мына айтайын дегеним, мына азыркы күндө көбү жана өткөн сабактарда айтпадык, бу диндер жөнүндө бир аз учка айттык. Бүгүнкү күндө ушу диндердин деп албай дүйнө таанымдардын кагылышы болуп атпайбы? Ошол эле кыргызчылык, теңирчилик, ислам деп ошол. Мына ушул жерде дагы бир жолу кайталап айткым келет. Бул нерселердин бардыгы өзөгү бир экенин, ошол ташты, сууну, абаны, шамалды, сууну, 4 стихияны тааный билген кыргыз. Бул бүгүнкү күндө өтө улуу нерсе экенин айткым келет. Туура. Ошондуктан ошол 4 энергия жерди жаңылантып, жерди өзүнүн абалында, мындайча айтканда, пирлерге да жетебиз. Бул ошол пирлерге өтө жакын кызматта да булча ошол. Ошондуктан ушул нерселерди таанып билген кыргызга дагы бир жолу рахмат. Анан кыргыз кандай гана динде болуп, кандай гана издеп жүрбөсүн, бул изденүү жолундагы биздин элибиз изденүү мектеп, сабак иретинде болгон нерсе. Ушунун баары бирок баары канындагы өзүнүн касиети, кыргыз деген касиети бир күндүн ичинде өзгөрүп, оңолуп, башка багытта аларын ишенем. Жана 4 стихия деп айтпадыңызбы? Bir мультфильм бар, Кытайлардыкы, Япондордукы билбейм, Аватар деген. Аватар. Бала жөнүндө мына чекесинде. Америкалыктар Кытайлар жөнүндө тарткан. Чекесинде мына стерилкан. Ооба. Ошондо булар 4 стихиянын күчүн алам деп, ошол мультфильмде сюжет ушундай да. Ал аракет кылып жүрөт да. Туура. Эгерде мен дейт ошол 4 стихиянын күчүн өзүмө сиңирсем, мен ушунчалык кубаттуулукка жетишип, мен бардык нерсени жасаганга мүмкүнчүлүгүм артат деп. Көрдүңүзбү? Ал эмне анын мааниси эмне? Ошол немен мультфильм мааниси. Значит, ошол мультфильм тарткан режиссерго же ошонун сценарийин жазган бир жазуучугабы Кудай Тааладан көрдүңүзбү? Маалымат түшкөн, значит. Ал жөн эле жеринен өзүнүн оюнан ойлоп чыгарган жок. Значит, анын жан дүйнөсүнө дагы ошол маалымат тишти. Ал ошол маалыматты изилдеп бир кандайдыр бир негизде элге жеткизиш үчүн ушундай сюжеттер, анан кийин жанагындай сценарийди мультфильм тартып атпайбы? Ошол туура мисалы үчүн. Ал 4 стихия. Бул шайкештүүлүк иштеш керек экен да. Көрдүңүзбү? Жана төртөөнүн мен бир өзүмө алып алам деп атпайбы? Ал чынында 4 стихиянын немесин бири-бири менен болгон алакасын жогорку гармонияга алып келиш керек да. Ар бир эле адам өзүнүн ичиндеги энергияларды дагы жогорку немеге алып келгенде, шайкештүүлүккө алып келгенде, жана арулукка жетишип, анан кийин адамдын мүмкүнчүлүктөрү, касиеттери ачылып, өзүнөн өзү анан кийин жанагындай кереметтерди жасаганга кубаты арта баштайт. Бул нерсени сен мультфильм десең, мен кинону эстеп атам. 5-элемент деген, 5-элемент деген кино. Баягы жерге өтө катуу, чоң кара таш келатканда, пирамиданын ичине кирип, баягы сырлар ачылат. Ошондо тамчылатып, терин тамчылатып, суунукун, үйлөп, шамалдыкын, ширеңкени күйгүзүп, оттукун, ошо 4 энергияны ойготуп, ортосунда адам туруп, баягы ортосунда. Анан ошо 4өөнүн энергиясы менен адамдын 5 энергия чогулуп туруп, тиги асмандагы нерсени жарып жиберет. Мына бул нерсе, мына бул адамдын колунда 4 стихия. От, суу, таш, шамал. Ошонун башында турган адам. Мына ушундай кылыш керек, 5-чи. Жөн эле эмес, бул адамга эмне үчүн 3-тү берип койгон жок, эмне үчүн 6 манжа берип койгон жок. Бул жанагы бурдагы сабактарда айтылган ар бир өзүнүн жер өлчөмүнө, чен өлчөмүнө, ар бир тоголоктун өзүнчө мыйзамы бар. Убакыт мыйзамы, бардык нерселердин өзүң айтканда бардык нерсени ушундай майдалап бардыгын ушунчалык так жасалган нерсе. Кээде суроо бересиң, эмне үчүн 5 манжа, эмне үчүн 4 эмес? Эмне үчүн 3 эмес? Көрсө мына ушуну белги катары берген экен адамга. Бардык нерсенин сыйкырдуу коддору бар, сырлары бар. Кудай Таала жасагандачы ушунчалык бир неме менен жасаган экен, шайкештүүлүк менен. Эч бир нерсенин кереги жок нерсе жок. В природе ошибок не бывает атпайбы, жаратылышта. Бардык нерсени биз өзүбүз ошол жаратылыштын мыйзамдарын бузуп жибер, анан кийин бир туура эмес акыбалга өзүбүз түшкөрүп калып атабыз да. Мисалы үчүн адамда 4 стихиянын тең немесин биз алып жүрөбүз. Мынакей элементтерибиз
денебиз неден турат? Элемент, жер элементтерден турат, туурабы? Жана Менделеев мезгил системасындагы элементтерден турабыз денебиз. Суу основной жүгүрүп турат бизде. Аба менен дем алабыз. Суусуз да болбойт, абасыз да болбойт. Көрдүңүзбү? Анан энергия. Неме, от деп атпайсызбы? От деген бул биздин рухубуздун энергиясы. Отубуз биздин жүрөгүбүздө. Көрдүңүзбү? Значит, адам ошол 4 стихияны алып жүргөн эле объект. Качан биз ошол 4 стихиянын башын кошуп туруп, жанагы мультфильмдегидей, ошолордун күчүн чогултуп туруп биз пайдалаганда керемет күчкө ээ болобуз. Көрдүңүзбү? Кайыпталуу күчүнө, же башка күчкө. Эми ошондой акыбалга биз жете албай атабыз. Кудай буйрса жетебиз дегенде. Эртештикти айтып атпайбызбы? Эртештиктин ошол жердин астына киргендеги мамытка жолуккандар 4 мамыт. 4 мамыт. 3 эмес, 4 эмес, 5 эмес, 4. Мамыттардагы ар кимиз өзүнчө касиет алып жүрөт. Мына ошол жерде жанагы жерин сегириш мамыт барго, бул телепортация кадимкидей эле бир жерден бир жерге барып калуу, жер тыңшаар мамыт, көрөгөч мамыт, куюм мамыт. Мына бул 4 энергияга байланыштуу. Сөзсүз түрдө. Муну башка тема кылалы. Мамыттар жөнүндө отдельный тема бар. Бул жердеги менен ойлордо мындайда 4 мамыт. Бул мен айтам. Мамыт жердин эртештик атабыз жердин астына киргени бул каймана айтылып берилген нерсе. Адамга болгон өзүнүн, мына мен Акылбек, мен жердин асты деп мына бул көкүрөгүмдү түшүнөм. Тетияка, ошол жака үңүлгөндөн коркобуз, жердин астына киргенден корккондой эле. Ошол жака чочулайбыз. Ошол жакта көрөгөч мамыт могу жерде, жер тыңшаар мамыт могу жерде, жерин сегирүүчү куюм мамыт, 4 мамыт адамдын өзүндө. Ал китеп аркылуу, эртештик ата аркылуу адамзатка инструкциясы катары эртештик эпосу жаралган. Адам азыр эң биринчи жердин астына эртештик атадай кириш эмес. Адам мына бул жерине кириш керек болуп атат. Мына бул жерге үңүлүп, ошол жерден жанагы даанышмандыкты, көсөмдүктү, көрөгөчтүктү, акылмандыкты, улуялык бардык нерсе ушул жерден 4 мамытта. Ошо жерге көкүрөккө кирүүнүн механизмдери бар бул китепте. Ооба. Кандайча болуп киребиз ошол? Кантип ошол сезимдерди ойготобуз? Кантип жанагындай касиеттерге ээ болуп кереметтүү кубулуштар жасаганга мүмкүнчүлүгүбүз жетет? Вот ошолордун механизмдеринин баары бар бул. Бул китепти окуп атсаңызчы, ушунчалык кээде мындай сүңгүп кеткендечи, мына материалдык дүйнөнүн жашоочу кызыктай болуп калат, жөн эле баланын оюнчугундай сезилип калат да. Кээде ошондой акыбалга келесиң да, ай, жөн эле мен далбастап эле акча деп иштен эмне кереги бар? Акча. Көрсө, эң биринчи жарык дүйнөдө ар бир адамдын жасай турган иши, бул аруланып отуруп бейишке барып калуу эмес. Мен балдарыма акча калтырып кетейин, дүйнө калтырып кетейин, андай эмес экен. Биздин эң биринчи жасай турган, жарык дүйнөдө жасай турган ишибиз бул чоң ааламдын өнүгүүсүнө кошо турган салымыбыз. Ал салым кандай түрдө болот? Ал салым энергия түрүндө. Качан гана бизден жакшы энергия чыгып, биологиялык энергия айтылат да. Вот ошол энергия, ар бир адамдан чыккан энергия бул өзүнчө оригинальный дейт. Бир адамдын чыгарган энергиясын экинчи адам чыгара албайт дейт. Анткени рух энергиянын матрицасы башка. Гениңдин да матрицасы башка. Көрдүңүзбү? Ошон үчүн сенин кылган күнөөңдү башка бирөө көтөрбөйт. Өзүңдүн кылган күнөөңдү өзүң кайрата гана тазалайсың да. Ошон үчүн биз колдон келсе жакшы акыбалда болуп, таза акыбалда болуп, жогорку арулукта болуп, анан кийин Кудай Таалага положительный мүнөздөгү жакшы энергияларды тынымсыз жиберип турушубуз керек экен. Бизден чыккан энергия жердин энергиясы менен жуурушат экен. Анткени жер эне да берип атат. Өзүнүн бере турган салымы бар экен. Даже керек болсо жана план дегендей планы бар өзүнүн. Канча немедеги кубаттуулуктагы энергия бериш керек. Ар бир адамдын да өзүнүн планы бар. Мисалы үчүн Кудай Таалага бере турган энергиясынын көлөмү бар. Мисалы үчүн жан дүйнөсү ачылып дейт, ушундай бир Кудай жолунда, ушундай бир немеде жүргөн адам дейт, кандайдыр бир деңгээлинде дейт, улуулуктун астында кызматта турат дейт. Кызматта турат. Вот ошол кызматты биз ак аткарышыбыз керек да. Эң биринчи биздин
Кудай Таала ошон үчүн бизди жараткан. Жөн эле жаратып чуркатып койгон жок да жердин үстүнө бар. Жашай бер деп. Керегибиз бар үчүн биринчиден. Экинчиден биз ар бир цивилизациянын өзүнүн жашай турган убактысы болот экен. Мына үчүн лемуриялыктар канча ел жашап кетти жердин үстүндө. Алар дейт өздөрүнүн жашай турган мөөнөтүнүн жарымына да жетпей калган дейт. Көрдүңүзбү? Жанагындай адашуусунун негизинде аларды Кудай Таала жердин үстүнөн айдап жиберген да. Атланттар да ошондой болгон. Атланттар 100 000 жылдын чегинде жашаптыр жердин үстүндө. 100 000 жыл жашаган, бирок алар дагы цивилизациясынын аягына жетпей калган. Көрдүңүзбү? Эми Кудай сактасын, эми адамзат ошол өзүбүздүн Кудай Таала берилген мөөнөттү, жердин үстүндөгү жашообузду жаңылбай жашап өтүп, жана улуу кемердин мойнунан аман эсен өтүп, анан кийин ошондо Кудай Таала бизди өйдөңкү сферага которот экен. Катуу денени таштап, мындайча айтканда, анан кийин Кудай Тааланын астында сыялып, анан кийин перилик касиеткеби, андан дагы өйдө кыл дейби бир Кудай Тааланын улуу программасы ошол экен. Азыр мен ушул сөздөрдү угуп отуруп теле көрүүчүлөрдүн ойлорун ойлоп атам да. 4100 жылдан кийин алтын доору келет экен. Бул экөө отуруп алып, дагы 4000 жыл жашачудай сүйлөшүшөт. Аягына чыгайын оюмдун. Бул эмне эле мындай ушунчалык нерсе менен айтып атышат бул. Анан денебиз башкага айланып кетет, нурга айланып кетет, буга айланып кетет дейт. Дагы өмүрлөрү узун болсун ушул экөөнүн. Бирок баары бир дагы бир 20 жыл, 50 жылдан кийин булар деле денесин таштайт да, кетет да деген ойлор болуп атат. Ошондо биздин аракетибиз эмнеде? Эми ошол жөнүндө айтайын. Ошол жөнүндө айталы. Мындайда жашоо, мына менин жашоом, мен 70ке чыганбы, 80ге чыганбы, а менен токтоп калбайт экен. Менин жашоом качан башталган? Менин жашоом качан адам ата жер үстүнө келди го? Вот ошондо жашоом башталган менин жашоом. Мен жөн эле жашоодогу бир жашмын да, мисалы үчүн. Мен 80 жашасам, ошо 80-чисинде мен 1 жашмын. Түшүнөсүзбү? 1 айлык болсоң керек да. Анын баары жана муундар деп коет го. Мына адам атадан бери азыр канча муун болду. Вот ошол муундардын дагы санынын канча муун. Анын да Кудай Тааланын астында немеси бар экен, өзүнүн бир кандайдыр бир немеси бар экен да, керегичи. Канча муун жашадык биз мисалы үчүн. Дагы канча муун жашайбыз. Анткени ар бир муун жашап өткөн сайын мен өзүмдө болгон жашоомду мен балама таштап кетем, кызыма таштап кетем. Алар өзүнүн балдарын ошентип жашоо улана берет. 4100 жыл деген биздин убакыттын стандартына көп. А бирок ааламдын масштабын алышып кетсе, мисалы үчүн 1 жылдык убакыт, 1 айлык эле ушундай сезилген убакыт болот экен. 4100 жыл дегенчи, сайбыз 4100 айлык канча бар деп. Ошон үчүн мен өзүмдүн жашоомду бир гана материалдык дүйнөдө келип кеткен убактым менен мен эсептебешим керек. Менин жашоом адамдын жашоосу улана берет. И даже керек болсо, жалаң эле адамзат цивилизациясы эмес. Биз жана улуу кемерге барганда, айтып атпайбы? Мурда жашап өткөн лемуриялыктар, атланттар, анан Нух пайгамбардын эли, анан кийин биздин адамзатынын мурда жашап өткөн ата тектерибиздин рухтары, улуу рухтары, ошолордун дыйынкы жана немелери, касиеттери бүт баары кемерге келгенде кошулат экен баары. Биз жана улуу кемердин оозуна барып, алтын доорго баш неме коердо, ошондо улуу кемердин мойнуна Кудай Таала баарын айдап келет экен. Кааласа, каалабаса дагы. Арге лемуриялыктар да келет, атланттар да келет, Рух пайгамбардын эли да келет. Биз да барабыз, сөкөз да барабыз. Биз азыр бу дүйнөдөн өтүп кетебиз го. Бирок каякта жүрсөк дагы бизди ошол жака Кудай Таала айдап барат экен. Бүт баарыбыз ошого өткөнгө милдеттүү экенбиз. Улуу кемердин оозунан. Ошон үчүн биз бүгүн жашап өтүп, анан мен эртең өлүп калсам, андай түшүнүк менен жашашыбыз керек. Биз төөлүктүүлүккө жетиш жасаш керек. Жаныңыз кетти, денеңиз калды. Мисалы үчүн, биз ойлойбуз, биз өлүп калдым. Өлгөн жоксуз. Сиз. Сиз бошондуңуз. Дененин
дененин жанагы туткунунан бошондуңуз сиз. Тескерисинче биз Капастан денени тыштаганда биз Капастан. азаттыкка чыгат экенбиз. Азаттыкка чыгат экенбиз. Ошон үчүн өлгөндөн коркпош керек экен. Сүйүнүш керек экен эртерээк. Бул Ушундай түшүнүктөр да эми жөн эле айтып атам мен мындай. Жок, бул туура эле нерсе. Кыргыз өлүмдөн корккон эмес эч качан. Жашоо жалган, өлүм ак деп бекеринен айтпайт да кыргыз. Мына бул айтылган сөз, урматтуу телекөрүүчү, адам ата пайда болгондон баштап баарыбызга илинген мыйзам экенин тактагыбыз келди, айткыбыз келди. Тек гана азыркы жашап аткан жашоо эмес, кечээки жашап аткан аталардык эмес. Эртеңки урпактар. Ошон үчүн биз бул жерде ушул аталардын, бабалардын моюнга илген жоопкерчилигин алган сыңарыбыз. Ошолордун айтып калтырып кеткен нерселерин дагы улайлы деген ойлор менен. Мынандай татынакай мезгил сабактары менен. Бүгүнкү берүүбүз аяктады. Байыркы жомоктун баары бүгүн чындык, бүгүнкү чындык эртеңки жомок. Арыбасын аруу кыргызым. Бар болуңуздар.